Баарыңар акча бердиңер беле? Биз акчаны через Субан деген бала аркылуу бергенбиз да. Акимден ылдыйкылар силер адамдарды алдап акчасын алып атасыңар. Аламидин айыл өкмөтүнүн башчысы Көлбаев Найзабек. Жогорудагы аталган айыл өкмөт башчыларын жасага тартып мындай күнөө кылган эмелерди Бардыгын акчасын берип келип отуруп, азыр 1200 калды да. Мен мисалы Майрамбек деген жигитке берген 3000 долларга. Көрсө жарабай эле бизге деген фаршивый токтом берип коюптур. Мурун көзү өтүп кеткен кишинин атынан кол коюлган токтом экен. Тууган уруктарга да калпычы болдук. Буларга эмне эч кандай чара көрүлбөйбү. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге Аламүдүн районуна караштуу Аламүдүн айыл өкмөтүнөн нааразы болгон жарандар кайрылган. Алардын айтымы боюнча, мындан 10 жыл мурда ошол кездеги айыл өкмөтү аларга жер тилге бөлүп берем деп одалаган. Бирок бекер эмес, кызылдай акчага сатышкан. Айрымдары 4000 доллардан 5000 долларга чейин беришкен. Бул жарандар мына ошол күнүн тарта же акчадан жок, же жерден жок калышканын айтышууда. Саламатсыздар. Менин кайрылуумдун себеби мен ушул артыбызда турган жерди Чекиш ата айыл өкмөтү бизге ушул жерди деген мына 2-3 айда эле беребиз деп биз акча бергенбиз. Биз акчаны через Субан деген бала аркылуу бергенбиз да. Ал 2017 жылы бергенбиз да. Ал бул айыл биз акча бергенде бизге колубузга момундай эме токтом берген. Бул токтомду деген 2009 жылы чыгарыптыр. Биз сураганда бул токтом жарай берет деп айтканда. Көрсө жарабай эле бизге деген фаршивый токтом берип коюптур. Көрсө бул мурун көзү өтүп кеткен кишинин атынан кол коюлган токтом экен. Анан биз кийин уже жери берилбей мына 2024 жыл болгондо уже биз жүгүрүп айлабыз кетип барбаган жерибиз калган жок. Эчтеке тыянакта чыккан жок. Мунапыска да кирген жокпуз. Эмне кылар айлабызды таппай биз Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке биз өтүнүп суранып атабыз. Жеке эле ушу турган кишилер эмес, биздин список 1200 киши бар. Анан эч ким бизге эч кандай оң жооп жок, жазбаган жерибиз калган жок. Анан айла кеткенде Садыр Жапаров Ташиевке сураныч менен кайрылып жатабыз. Ушу биздин көйгөйүбүздү чечип берип коюңуздарды суранабыз. Биз Чекиш ата айыл өкмөтүнүн башчысы Көлбаев Найзабек, Аламидин айыл өкмөтүнүн башчысы Көлбаев Найзабек, жер адисти Соорбеков Гуля, Карпаев Алмастар бизди ушул күнгө чейин алдап келет. Күндө эртең, күндө бүрсүгүнү чечилет, мына деп биз ошо карапайым элдер ошого ишенип, эмгиче жерибизди ала албай, же акчабызды ала албай келатабыз. Ушу сиздерден суранабыз, ушуреки акчаларды кайрып, же болбосо жерибизди берип алып бериңиздерди көптөн көп өтүнөбүз. Мына канча кишилерибиз өтүп кетти, канча кишилерибиз ажырашып кетти, канча кишилерибиз акыркы жей турган нанын берген керек болсо ушул акчанычы. До сих пор эчтеке кыла албай отурабыз. Силерден ушу көйгөйдү чечип бериңиздерди ушу кишилердин атынан суранам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге ишенебиз. Ушу карапайым калктын мүдөөсү үчүн келген адамсыз. Мен ойлойм да, ушу биздин көйгөйүбүздү чечип, ушу карапайым кыйналган карапайым элдин мүдөөсүн чечип берет деген үмүттөмүн. Экинчиден, Камчыбек Кыдыршаевич, элдин укугун коргогон, коррупцияны жое турган, элдин үмүтүн актаган адам деп ишенем. Экинчиден сизге кайрыларым, ушунча элдин мүдөөсүн сиздин колуңузда деп ойлойм. Биздин үмүтүбүздү актаганга биз ишенебиз, сиздердин колуңуздарда биздин үмүтүбүз. Ушунча карапайым элдин мүдөөсүн аткарганга жардам бериңиздер. Мындайча айтканда, туура айттымбы? Туура. Мына эми ошон үчүн биз канчадан бери кыйналып атабыз. Ушу жерди бизге бөлүп бербеген, ушунда биз ушунда кыйнаган адамдарды жоопко тартып, биздин ишибизди алдыга жылышына, биздин алышыбызга жардам берет деп сиздерге ишенебиз. Туура айттамбы кошуналар? Туура. Менин атым Асаматов Кима. Мен ушул Аламүдүн айыл өкмөтүнөн мындан 4 жыл мурун 3 жер алгам. Баасын ар бирөөсүн 4000 доллардан алгам.
Бизге ана бөлүп беребиз, мына бөлүп беребиз деп көп жылдан бери ушул көйгөйүбүздү бөлүп бербейт. Арыз буларга биз башынан баштап арыз жазып келебиз. Эч бир арызыбызды кабыл албайт. Камчыбек Кыдыршаевичтин бир сөзү бар эле, үстүңкү звено жакшы иштеп атат. Могу акимден ылдыйкылар, силер адамдарды алдап акчасын алып атасыңар деп бир сөзү бар эле. Ошондой эле бизде дагы биякта эч реакция, акимият тарабынан да реакция болбойт. Барганда тияка баргыла, бияка баргыла деп коюшат, эч реакция жок. Биздин көйгөйүбүздү Камчыбек Кыдыршаевич жана Садыр Нуркожоевич жеке көзөмөлдүн алып 1400 киши катталганбыз журналыбызда. 1400 киши баарыбыз акча бергенбиз. Башы $2000 башталган, аягы $5000 чейин берген. Ошо ишти өз көзөмөлүнө алып биздин ишибизди карап берүүнү өтүнөбүз. Себеби бияктан жерге муктаж болгон адамдар арасынан өтүп кеткендер дагы бар, ажырашып кеткендер дагы бар. Бул көйгөй көптөн бери чечилбей келет. Биздин суранарыбыз, биз ушул жерди көрсөтүшкөн бизге, ушул артыбызда турган поляны. Бул поля болбосо деле башка жерден бизге жер бөлүп берүүнү суранабыз. Жана тиешелүү адамдарды жоопкерчиликкө тартуу. Арасынан Найзабек деген киши, эң башчысы айыл өкмөт Найзабек жана анын жардамчысы Алмаз деген киши жана Гуля деген эже жер ажиси. Ошо 3 адам непосредственно ушу ишке тиешеси бар адамдар. Ошо акчаны ошо кишилер көргөнсүзбү? Ошол бизде мындай болгон, алар сөздүн ачыгын айтканда, алар напрямую алышкан эмес. Алар баягы ортосунан посредниктерди берип, ошол аркылуу, посредниктер аркылуу бияктан 20-дан ашык посредниктер бар. Ошолор киргизип берген непосредственно акчаны. Мен аты жөнүм Алмазбек уулу Жанышбек. Мен өзү Талас областынын Кара-Буура районуна караштуу Аманбаев айылынан болом. Бирок ушул шаарга келип, ушул жерден участок алганбыз. Мен 2018-жылы бергем акчаны. Именно Соорбекова Гүлия эженин өзүнө бергем. Ошодон бери ана болот, мына болот деп жерди албай келатабыз. Азыр айыл өкмөт жоюлуп кеткен. Аламин району айыл өкмөт 3-4 бар да, жер саткандар. Именно жер сатышкандар. Алар бизди бул ушулга чейин ана беребиз, мына беребиз деп эки айыл өкмөт ортосунда сот болуп, соту бүтпөй алиге чейин келатат. Ушулга чейин көп жака кайрылдык. Кайрылып, арыз менен кайрылып атабыз. РОУДга кайрылып атабыз. ГУДга кайрылып атабыз. Бүт жака кайрылдык. Бирок биздин үнүбүз эч жака жетпей атат. Жазган заявленияларыбыз, кайрылуубуздун баардыгы токтоп эле жок болуп кетип атат. Ушул азыркы кайрылуубуздун себеби Камчыбек Кыдыршаевичке, Садыр Нуркожоевичке кайрылабыз. Ушул биздин канчадан бери бүтпөй келаткан маселебизди карап чечип, булар жоопко тартылсын. Конкретно жоопко тартып беришсин ушуларды. Же болбосо биздин ушу канча деген 1200-1400 чейин барат. Алды 2000ден ашып кеткен. Бирок баардыгын акчасын берип келип отуруп, азыр 1200 калды да. Ошол акчаларды чыгарып берсин, же болбосо буларды жоопко тартып камап берсин. Же бизге ушу жерибизди бөлүп берсин. Ушул артыбызда турган жерди, мындан да башка жерлер бар. Бизге далай жерлерди көрсөтүп келген. Ушул жерди бөлүп беребиз, бу жерди бөлүп беребиз деп, бирок алиге чейин жыйынтыгы жок, бөлүп берилек да. Бүт баары сатып алганбыз, акча бергенбиз, кызыл акчаларды. Мен именно ошо Соорбекова Гүлия эженин өзүнө берген. Менин атым Софий Беккулбек. Ушу 2019-жылы мен Нарын областынын Актылар районунан болом. Ушу жер берип атат деген ушу жерден 2019-жылы жер алдым эле. Мисалы жерди мен $2500 бергем, анан Майрамбек деген балага бергем да. Ошондон бери ала албай жүрөбүз. Көп кайрылдык. Айыл өкмөтү болуп турганда барып ушул элдин баары эле эметип алдап коюп атты. Мына берем, ана берем депчи. Андан бери эчтеке жыйынтык чыккан жок. Анан эми айыл өкмөтү, Аламидин айыл өкмөтү шаарга кошулуп кеткенине байланыштуу бир 3-4 адис калыптыр. Аларга барсак, мына беребиз, ана беребиз деп эле ошентип атат, бербей атат. Анан эми Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич ушул маселени чечип берсеңиз жакшы болот эле. Жерлерибизди берип, же болбосо жогорудагы аты аталган айыл өкмөт башчыларын жасага тартып, мындай күнөө кылган эмелерди бир
чара көрүп берсеңиз деп айтат элем. Ушул артында турган элдин атынан. Канчадан бери эле кайрылбаган жерибиз калган жок. Буларга эмне эч кандай жаза жокпу? Канчадаган элдер ушунчуп кыйналып бир жумасына бир жолу же 10 күндө бир жолу келебиз, барбаган жерибиз калбады. Гос регистрге барабыз. Аерден дагы бизге берген постановлениялар туура эмес болуп чыгып атат. Хакимият дагы карабай атат биздикин. Ушул эки чара көрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Ушунча элдин почти 1000ден ашык кишибиз. Ким кыймылдап эле чоңдору болсо же тааныштары болсо ошол экилерге эле бирдеме кылып акчасын берет же жер берет кычык-пычыктардан. Биз болсо жүрөбүз, ушул жерди канча жолу келип көрүп, бу жерден берем, тиги жерден берем деп эле Гулиясы бир, Аскары бир, Майрамбеги бир. Мен мисалы Майрамбек деген жигитке бергем $3000. Ошентип ошон менен эч кандай чара көрүлбөстөрүнө ушинтип ара жолдо жүрөбүз уже. Канча деген үмүттөрдү койгонбуз ушу жер тууралуу. Аягы үй бүлөбүз менен да ызылдашып жүрөбүз. Тууган уруктарга да калпычы болдук. Буларга эмне эч кандай чара көрүлбөйбү же эмне? Ушундай деп кала беребизби карапайым элдер? Сизге биринчи ушул жерден деп көрсөттү да, ким көрсөттү bu жакта? Мага фамилиясын билбейм, Жаныбек деген ушу жер госрегистрде иштеп, ушу Аламидин районунун айлык өкмөтүндө госрегистр болуп иштеген бала экен. Ушул жерден көрсөткөн могу бурчту. Ушул жерден беребиз, мына 2 айдан кийин уже бөлүнүп калат, эгин чабылып кеткенден кийин деп берген. Андан бери уже 9 жыл болду. 9 жылдан бери ушинтип айына бир жолу, 2 айда бир жолу ушинтип постоянно ушинтип элдер чогулуп турабыз постоянно. Айлык өкмөткө барабыз, Көлбаев Найзабек келебиз. Мына аскалды деп коет, кетирип ошентип жүрүп, асты 15 жыл болуптур алгандардынчы. Ал Көлбаев Найзабек этпесиби? Азыркы айлык өкмөт да? Азыркы айлык өкмөт жок, ал замына өткөзүп берип койгон, өзү азыр иштебейт. Азыр ошол аскалдан башкадан эмне сөз айтып атат ал? Ленинский менен Аламидин районунун ортосундагы талаш жер болуп атат. Ошол Аламидин тарапка өтсүн, өтөр менен биз бөлүп беребиз деп, ошондон бери эле уже 3 жыл өтүп кетти. Ошол сиз акча бердиңиз да? Ошол жарандар азыр каякта? Сиз кайрылып атасызбы аларга? Мисалы жер алып атасызбы? Айына бир жолу же 2 жолу айлык өкмөткө барабыз, таппайбыз. Тиякта иштеген жардамчылар бар. Тияка кеткен, буяка кеткен деп коет, өзүнө жолуга албайбыз деле. Ошо бир жолу жолуксак, мына кийинки айда точно бөлүп берем. Соттор бүттү, тияк-маяк деп. Карак байка, бизге ушул жерде 10 жылдан бери жер ала албай алданып калганыңыздарды айтып, же болбосо айлык өкмөт акчаңыздарды алып, бирок жерден жок. 10 жылдан бери жүргөнүңүздөрдү айтып кайрылыңыздар. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бул көйгөй канча жылдан бери уланып келатат? Ошол учурда айлык өкмөт ким эле, акчаны кимге бердиңиздер? Кандай негизде сиздерге ушул жерди берем деп айтты эле? Эми биз бирөөлөр аркылуу угуп калдык, жер участогу берилип атат деп акчанын суммасын айтышты. Жаныбек деген балага бердик. Ал ушул жер адисимин деп бизге түшүндүрүп айтты. Коркпогула, жер аласыңар дегенден кызымдын 2 комната квартирасы бар болчу. Ошол квартираны срочно арзан сап жердик дагы, анан келип эле бердик. Бул канчанчы жыл? Ол 10 жылдан ашып кетти, анда пенсияга чыга элек болчу. Азыр 70ке чыгайын деп калдым мынакей. Неберелерим бар, кичинекей болчу, неберелерим бар уже чоңоюп, алды турмушка чыгайын деп калышты. Биздин көйгөй ушул жалаң эле меники эмес, бул жерде чогулуп турган жалпы ушул жерде кыз келиндер, жигиттер, мына жаш балдар айтып атат, жашым 18ге чыга эле, азыр мен балдарым уже 4-5 класс болду деп атат. Анан ошону биз президентке, Садыр Жапаровичке, анан кийин Ташиев, Камчыбек Ташиевке кайрылат элек. Бул төмөн жактагылар жеткизбей атат биздин сөзүбүздү, үнүбүздү. Жалаң уш жерде карапайым элдер уш жерге келип кетип атат, шарчадык. Алды инсульт болуп, бул дүйнөдөн өтүп кеткендер да бар. Семьясы менен ажырашып кеткен кыздарыбыз бар. Жалаң уш жерге жер мынакей үйдү сатып жерип, мисалы менин кызым 2 комната үйүн сатып жерип туруп, жерге акчабызды бергенбиз, күйөөсү ажырашып кетти. Азыр кызым болсо Россиялап жүрөт. Жакында келди эле, азыр квартира издеп жүрөт.
өзүнүн кыздары чоңоюп калды дагы менин үйүмө барып жеен балдар, жеен кыздар батпайт экен. Эми биз баягы батыралы эле аракет кылабыз, бирок кызыбыз намыстанып жерибиз качан болот деп кээде ушул үй бүлөдө дагы бир тынччылык болбой кетет да. Ошону биз президентке Кыдыршаевичке суранат элек. Ушул биздин көйгөйүбүздү эртерээк чечип берсе абдан жакшы болот эле. Албайбы. Ошол туугандар кандай дешиңер? Туура. Баарыңар акча бердиңер беле? Бар ар бириңер деген машинаңарды сатып, малыңарды сатып, квартираңарды сатып ушундай болду беле? Болсо мынакей мен да ошондой кишилердин арасындамын.